Арстан Алай эмне дейт? Ал менен болгон интервью. Арстан Алай деген Кудайдан коркула, ал опасно. Коомчулук коронавирус илдетинен чоочулап турган мезгил. Биз бул боюнча Арстан Алайдын оюн угуп көрдүк. Бир канча убакыт мурун Арстан мырза коомчулукка Кытай биздин 4 миллиард доллар карызыбызды кечпесе, мен 40 миллиард долларга минуска түшүрүп коем. Мен аларга вирус жиберем деген сөздөрүн жар салуу менен айткан эле. Арстан мырза, коронавирусту кытайларга сиз жибердиңизби? Мен Кытайга укмуш вирус жөнөтүп койдум. Анын жыйынтыгын жакында өзүңүздөр көрөсүздөр. Аны жибергендей сиз кимсиз? Мен Кудаймын. Муну мен жөнөкөй эле чечмелеп берейин. Кайсы бир учурда Кудай жерге түшөт деген. Эмнеге дегенде жер бузулуп кетти. Ошондо мени кийип туруп сага от, суу, таш, абанын периштелери баш ийет. Каалаган мамлекетиңди сенин айткандарыңды оюңдагыдай тегеренип тегизделет. Алам күчтөрү сага баш ийип, коштоп колдоп мөөр басып берет деген. 6 мамлекет АКШ, Аравия, Түрк тилдүү эл, Индия, Кытай, Россия, Кыргызга Арстан Алайга биригиши керек. Ушул 6 мамлекетти башкарып туруп бир тартипке алып келем. Бир кезде эл башына күн түшкөндө монголдордо Чыңгызхан, Түрк тилдүү элде Осмон, Кыргызда Манас чыккан. Алар мамлекет бүттөгөн, элин тааныткан. Азыр андайлар түшпөйт. Бир кезде пайгамбарлар келген. Азыр Кудай түшүп атат. Мен Кудаймын деп чыкканым да ушу. Эл ишенеби, ишенбейби, мага бир тыйын. Кудайлык милдетимди аткарып кете берем. 2020-жылы чоң бурулуштар болот деп айтып оозду жыйгычаңды эле башталып кетти. Ага өзүңүздөр күбөсүздөр. Саякбай Каралаевке жан кийбесе ошончолук манасты кайдан айтмак? Ошол сыяктуу эле мага Кудайдын жаны кийип алса, сүйлөтөт экен да. Андай жан кийбесе ушунча сөз кайдан чыгат эле? Соттогосоң оңолбойт дейт. Ырас Кытай үзөңгү кушту тартып алса, химиясын көрүнгөн мамлекетке сунса, жер жүзүндөгү мамлекетти билбейм десе соттойм да. Жок, Кытай билбейт, Кыргыз билбейт. Керек болсо Улуу Британияны жоюп койдум. Бир гана улуу кыргыз болушу шарт. Кудайдын буйрулган адам гана бийлеш керек. Сизге үстүдөн билдирүүлөр келип турабы? Ооба, келип турат. Антпесе мен кайдан алам ал билдирүүлөрдү? Мына жакында эле табияттын кырсыгын коронавирусту токтотуп бер деп бай мамлекеттер сага кайрылат деген билдирүү келди. Ири державалар аукцион уюштуруп мен алам деп талашат деди. Манас атам көзүмө көрүнүп, мен Кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың деди. Эмне менен курап журт кыласыз? Кудайлык касиетим, энергиям менен. Аламды мурунку Кудайда коркпой эле койгула. Азыркы Арстан Алай деген Кудайдан коркула. Ал опасный деп билдирүү берди Арстан Алай. Маалымат булагы Азия News.